Саламатсыздарбы? Дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Ныяз Ашматов. Америка Кошмо Штаттары жарыялаган Ормуз кысыгындагы Иран портторун блокадалоо күчүнө кирди. Америкалык кемелер сууларды тосо башташты. АКШнын аймактагы командачылары Ормуз кысыгы аркылуу башка өлкөлөргө же башка өлкөлөрдүн кемелеринин өтүшүнө тоскоолдук кылбай турганын такташты. Бирок мунайдын баасы кайрадан $1 баррелине $100 ашты. Блокада расмий түрдө башталгандан кийинки алгачкы мүнөттөрдө соода кемелеринин кармалганы тууралуу эч кандай маалымат жок. Трамп тынчтык сүйлөшүүлөрү ийгиликсиз аяктагандан кийин Иранга жаңы соккуларды жасоону карап жатат деп билдирет Wall Street Journal. Бул АКШнын президенти жекшемби күнү Пакистандагы сүйлөшүүлөр кайрагандан бир нече саат өткөндөн кийин караган варианттардын бири деп билдирди басылма. Сценарийлерге Ирандын айрым буталарына чектелген соккулар же толук масштабтуу бомбалоо өнөктүгүндө кайтуу кирет. Акыркы вариант аймакты туруксуздаштыруу коркунучунан жана Трамптын узакка созулган согушка аралашуудан баш тартканынан улам анчалык ыктымалдуу эмес деп эсептелет. Тегеран өзүнүн өзөктүк программасын кыскартуудан баш тарткандан кийин сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелди. Британия АКШнын Ормуз кысыгын блокадалоосуна кошулуудан баш тартууда. Британиянын премьер-министри Кир Стармер кысымга карабастан өлкө Иран менен согушка барбай турганын жана Ормуз кысыгындагы блокаданы колдобой турганын билдирди. Ал бул тууралуу BBC Radio 5 Live программасы курган маегинде жасады. Ал кысыктын ачылышы өтө маанилүү экенин баса белгилеген. Трамп АКШтын деңиз флоту кысыкты тосо турганын жарыялап, Британия мина тазалоочу кемелерди жөнөтүп жатканын билдирген болчу. Вашингтон жалгыз аракет кылууга аргасыз болууда. Европа болсо Трампка кошулбай жатат. Ирандын Ислам революциясынын гвардия корпусу жогорку деңгээлдеги эскертүү берип, Ормуз кысыгына карай бара жаткан ар кандай аскердик кемелер бутага алынарын жана тез арада чара көрүлүшү мүмкүн экенин билдирди. Иран ошондой эле суу жолун чет элдик деңиз күчтөрү үчүн ачуу жөнүндөгү дооматтарды четке кагып, бул билдирүүлөрдү душман күчтөр тараткан жалган маалымат деп атады. Билдирүүгө ылайык аймактагы ар кандай аскердик кыймыл убактылуу ок атышууну токтотууну олуттуу бузуу катары каралат. Бул Иран күчтөрүнүн катаал реакциясын жаратышы мүмкүн. Бул эскертүү АКШнын президенти Дональд Трамп Исламабадтагы тынчтык сүйлөшүүлөрү ийгиликсиз аяктагандан кийин бомбалоо жана миналарды тазалоо сыяктуу аймактагы деңиз операцияларын жүргүзүүгө буйрук бергенден бир нече саат өткөндөн кийин жарыяланды. АКШнын лидери Трамп Иранын курал жарактарына байланыштуу тынчсызданууларына байланыштуу Кытай товарларына 50% тарифтерди киргизүү менен коркутууда. АКШнын президенти Дональд Трамп эгерде Бейжин Иранга аскердик колдоо көрсөтүп жатканы аныкталса, Кытай товарларына 50%га чейин тарифтерди киргизерин эскертти. Бул жакынкы чыгыштагы чыңалууга байланыштуу экономикалык кысымдын кескин жогорулаганын көрсөтөт. Ал Иранга аскердик мүмкүнчүлүктөрүн курууга жардам берген ар бир өлкө олуттуу кесепеттерге туш болорун баса белгиледи. Бирок Трамп ошондой эле этияттык менен мамиле кылып, Кытайдын мындай кадамга барарына күмөн санап, ошол эле учурда президент Си Цзиньпин менен болгон мамилесине ишенерин билдирди. Америкалык лидер ушул май айында маанилүү сүйлөшүүлөр үчүн Бейжиңге барат деп күтүлүүдө. Анткени эки тарап тең туруксуз саясий чөйрөдө чоң келишимге жетишүүгө даярданып жатышат. Иран менен Америка Кошмо Штаттары 47 жылдан берки алгачкы сүйлөшүүлөрүндө келишимге жетишүүгө аз калган болчу. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи социалдык медиада жазган. Ал Иран Америка Кошмо Штаттары менен жакшы ниетте кызматташып, согушту токтотууга аракет кылганын билдирди. Ал кошумчалаганда келишимге жетүүгө аз эле калганда Америка тарап өтө көп нерсени талап кылып, талаптарын өзгөртө баштаган жана эч кандай сабак албастан блокада менен коркуткан. Аракчи ошондой эле душмандык кастыкты жаратаарын кошумчалады. Мунай баалары кескин көтөрүлүп, ал эми АКШнын Ормуз кысыгын блокадалоосу мүмкүн деген кабарлардан кийин фондулук рыноктор кескин төмөндөдү. Тынчтык сүйлөшүүлөрүндөгү ийгиликке жетүү боюнча дем алыш күндөрдөгү оптимизм жоголгондон кийин рыноктор дүйшөмбү күнү оор мезгилге туш болууда. Инвесторлор геосаясаттын, инфляциянын маалыматтарынын жана корпоративдик кирешилер сезонунун башталышынын таасири астында оор жумага даярданып жатышат. Мунайдын баасы кайрадан жогорулап, эл аралык эталондук бренд жана америкалык WTI мунайдын 1 баррели $100 жогору сатылууда. Венгриядагы шайлоодо оппозиция жеңишке жетти. Буга чейин бийликте 16 жыл турган Виктор Орбан жеңилүүсүн мойнуна алып, Петер Мадиярды куттуктады. Анын ТИСА партиясы парламенттеги көпчүлүк орунду алат. Шайлоого 5 партия катышкан, анда 2 партия чыныгы атаандаш болчу. Өлкөнү башкарып келе жаткан Виктор Орбан жетектеген Фидес жана Петер Мадиярдын ТИСА партиялары
көз карандысыз коомдук пикир сурамжылоолору оппозициянын чоң жеңишке жетишин алдын ала айткан. Петер Мадияр Венгрия кайрадан Европа биримдигине жана НАТОда күчтүү жана ишенимдүү өнөктөш болоорун жарыялады. Эл аралык маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча шайлоочулардын катышуусу рекорддук 80% түздү. Венгриянын ардагер улутчул лидери Виктор Орбан жекшемби күнү жаңыдан пайда болгон оппозициялык ТИСА партиясы шайлоодо жеңишке жеткенин мойнуна алды. Бул жыйынтык Орбандын Россиядагы өнөктөштөрү жана АКШнын президенти Дональд Трамптын ак үй үчүн чоң сокку болду. Атаандашы Петер Мадиярдын Борбордук оңчул партиясы парламентте көпчүлүк орунду ээлеп, терең институционалдык реформага жол ачып, жаңы өкмөткө негизги институттарды кайра түзүүгө мүмкүндүк берди. Бул жыйынтык Орбандын 16 жылдык бийлигинин аягын белгилеп, Венгрия үчүн гана эмес, Европа биримдиги, Украина жана башка өлкөлөр үчүн олуттуу кесепеттерге алып келет. Еврошептик Орбан Трамптын Американы кайрадан улуу кыл кыймылы жана анын Европадагы күйөрмандары тарабынан план катары каралган либерал эмес демократиянын моделин ойлоп тапкан. Бирок көптөгөн венгрлер 3 жылдык экономикалык стагнациядан жана жашоо чыгымдарынын кескин өсүшүнөн, ошондой эле өкмөткө жакын олигархтардын көбүрөөк байлык топтогону тууралуу маалыматтардан кийин 62 жаштагы адамга барган сайын кооптонуп калышты. ТИСА партиясынын лидери Мадияр жеңишке жетти. Орбандын кетиши Орусиянын президенти Владимир Путинди Европа биримдигиндеги негизги өнөктөшүнөн ажыратып, батыштын оңчул чөйрөлөрүнө, анын ичинде ак үйгө дагы сокку урду. АКШнын президенти Дональд Трамп Рим папасы Лев 14-күнү катуу сынга алып, Рим папасы чыр-чатакты токтотууга үндөгөндөн кийин аны саясатка эмес, динге көңүл бурууга чакырды. Саясат тайгак жол, динге көңүл бур, акмак, деди Трамп. Ал ошондой эле Лев 14-күнү папа болуп жарым жартылай анын айынан шайланганын айтты. Эгер мен ал жерде болбогондо, ал бүгүн бул жерде болмок эмес, деп билдирген ал. АКШнын отун блокадасы учурунда Кубаны электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн Туркиянын Белгин Султан аттуу калкып жүрүүчү электр станциясы аралга жетип келди. Куба электр энергиясын Car Powership компаниясынын ижарага алынган туркиялык Белгин Султан калкып жүрүүчү электр станциясынан алат, деп билдирет Хабер телеканалы. Гавананын портунда токтоп турган электр станциясы күйүүчү май менен камсыздоо көйгөйлөрүнө туш болуп жаткан аралдын инфраструктурасын колдоо үчүн иштелип чыккан, деп билдирет Хабер. Берүүнүн аягында 19 апрелде өтө турган 2026 жылдагы гуманоид роботтордун жарым марафонуна чейин 100дөн ашык гуманоид роботтор Бейжиңдин И-таун шаарында бардык элементтерден турган жол сыноосунан өтүштү. 70ден ашык команда атаандаштарынын координациясын жана коопсуздук түзүмүн симуляцияланган жарыш шарттарында сынап көрүштү. Жарышта роботтор менен адамдардын ортосунда тосмо болот. Роботтор гибриддик убакыт түзүмүн колдонуп, 2 категорияда автономдуу навигация жана алыстан башкаруу боюнча мелдешет. Берүүбүздү ушу менен аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.